Назарыңызда Евробиримдиктин Санарип инсан подкасты. Кутмандуу күнүңүздөр, урматтуу угармандар. Ободо Санарип инсан подкасты. Анын алып баруучулары кесиптешим Сапаргүл Абдинабиева жана мен Ажыбек Нурланов. Бүгүнкү коногубуз Махабат Жакеева, Санарип айым, Санарип ишкер, Аманат жеке брендинин негиздөөчүсү. Анан бардык эле нерсени айтып кеттик деп ойлойм. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Рахмат. Биринчи эле суроо, сизди көбүнчөсү кийизден атайын оюнчуктарды, аксессуарларды жасаган айым жана ошол эле буюмдарды дүйнөлүк деңгээлде сатууга чыгарган инсан катары тааныйт да. Бул нерсе идеясы, бул нерсеге негизи кандай болуп келип калдыңыз? Рахмат. Ушул бүгүнкү күндө ушул санариптүү болуу, санарип инсан болуу абдан актуалдуу, баягы модалуу болуп атат десек болобу, Тренд болуп жатат да. Тренд болуп атат десек болобу. Бул абдан жакшы. Анан баягы ошо күндүн талабына ылайык жүргөнгө аракет кылып атабыз. Ошо сиз айтып кеткен ушул өнөрчүлүк, аманат негизи аталышы ушул өзүмдүн чоң апамдын аты. Дайыма айтып жүрөм муну. Анан аманатын деген сөздүн өзүнүн мааниси да терең, баягы сактоо кылып, аманат кылып бердим деп да айтылат го. Бул атты тандап алган негизи ушул бул өнөрчүлүктү ошол чоң апаман үйрөнүп, бала кезибизден ушул өнөрчүлүк дүйнөсүнө аралашып, анан ошол алып калган өнөрдү ошо азыркы күндө өзүмдүн апам 70-тен ашты. Аманат энемдин келини деп коёмбу, өзүмдүн апам 70-тен ашты, бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол чогуу иштешип келе жатабыз. Анан максатым ошол да, ошол салттуу билимдерди сактап калуу, бүгүнкү күндүн талабына ылайыктандырып, жакшыртып, жаңылантып, анан ошол келечекте жаштарга, айымдарга үйрөтүп, сактап калуудан экинчиден ошол кошумча каржы булагын түзүп берүү да аларга. Бул соода базарына канчалык деңгээлде ийгиликтүү жайылды? Балким бул Кыргызстанда эле эмес, чет өлкөгө дагы жиберип жаттыңыздарбы? Бул негизи сиздер айткандай эле бүгүнкү күнгө чейин негизи Аманат брендин 19-жылы быштык десек болобу, ошо ага чейин албетте иштеп жүргөнбүз, бирок жеке бренд катары 19-жылы негиздеп баштаганбыз. Анан ошол күндөн тартып эле баягы пандемия болуп калгандыгына карабастан аракет кылып чакан заказдарды аткарып, ошол Түштүк Кореяга чакан заказ жөнөткөнбүз, андан сырткары ошол Европага, анан Америкага. Бул жакта жашап, ал жакта онлайн дүкөнү болгон кардарлар заказ кылып, анан алар алып кетишкен. Андан сырткары жеке кардарларыбыз бар. Сиздер айткандай Санарип деп, Санарип айдыңына чыкканга аракет кылдык. Ошол сайт даярдадык. Албетте бирок сайтты жакшыртуу үстүндөбүз. Андан сырткары ошол биз билген эле социалдык тармактарда активдүү жүргүзгөнгө аракет кылып келебиз да. Ошон үчүн баягы дүйнөлүк деңгээлде да кичине атыбыз пайда болуп келатат десек болот, бирок аны менен бүгүн дагы эле аракет кылуунун үстүндөбүз. Албетте жасай турган иштер көп. Аялдарды колдоо фондунда иш алып барасыздар, көптөгөн жакшы долбоорлоруңуздар бар. Анан айымдарга жер жергесинде региондорго барып, атайын тренингтерди өтүп, аларды ошол кол өнөрчүлүккө, ошол эле кезде онлайн соода саттыкка чыгууга жардам бересиз да. Бул процесстер кандай уланып жатат, кандай ийгиликтерге жеттиңиздер? Туура айтасыз. Ошол сиз айтып кеткен жана аялдар арасында ишкердүүлүктү өнүктүрүү фонду коомдук уюмунда ошол 2019-дан бери эле ошол байма бай ар кандай ушул аял ишкердүүлүгүн жылдыруу, алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча ошо долбоорлорго кеңешчи болуп, координатор болуп катышып жүрөм. Ошол долбоорлордун негизги максаты эле ошол аялларды бир ишкердүүлүк кылууга үндөө, анан ошол мүмкүнчүлүктөрдү көрсөтүү, ошолор эле ошол санариптик мүмкүнчүлүктөрүн, билимдерин жогорулатуу боюнча иш алып барабыз. Өзүмдүн ошол жеке брендиме тийиштүү иштер боюнча ошо сиз айткандай эле ар кандай долбоорун алкаганда, анан өзүмдүн жеке инициативам менен дагы ошол тренингтерди, окууларды ошол Бишкек шаарында деле көп суроо талап болгондугунан байланыштуу ошо өткөрүп жүрөбүз. Ал акы төлөө болот, акы төлөөсү жок болот, учур талабына ылайыктуу болуп калат. Бирок негизги бүгүнкү күндө ошо жетишкендигибиз, ошо биринчи санариптештирүү боюнча кылып аткан ишибиз азыркы күндө ошол кыргызча
сабактарды тартып баштап атабыз ошол продукцияны жасоо боюнча. Себеби бул тарапта да аябай суроо көп болуп атат. Себеби жана региондогу көп учурда жашагандыгына байланыштуу Бишкекке келе албайт тренингке, же болбосо мен дайыма эле аларга бара албайм, анан бул учурда ошо видео сабак болсо жакшы болот эле деп күндөн күнгө суроо күч. Ошого байланыштуу азыр ошол баягы дагы бир чакан бир грант утуп алдым элем. Тиги конуш долбоорун алкагында, анан ошол как раз ошол санариптешүү жагында камтыйт да. Себеби ошол жана сабакты тартуу, ошол сабак аркылуу ошол эле жаштарга, айымдарга, баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга дагы мүмкүнчүлүк берүү. Себеби бул өнөрчүлүк сөзсүз эле бир ишканага барып иштеш керек эмес, же болбосо чоң ишкана уюштуруунун кереги жок, чоң каражаттын кереги жок. Себеби өзүбүз билген колубуздагы эле жүндү алып эле ошол жүндү туура иштетип, анан сапатка басым жасап, бүгүнкү күндүн кардарынын суроосуна ылайыктуу продукция жасап, анан аны сатса болот. Ошон үчүн бул жакта жана инклюзивдүүлүктө аябай сонун маани берилет буга дагы. Себеби алар үйдө отуруп алып эле жасай беришет, жасап, анан кошумча каржы таап алса болот. Мунун эң чоң артыкчылыгы майда моториканы абдан жакшыртат. Өзгөчө балдар үчүн бул ар бир клеткасына чейин ойготуп, кайсы бир деңгээлде нейрондорун дагы мындай ар кандай информациялар ташууга жардам берет. Ошон үчүн дагы бул кийиз абдан илгерки кыргыздын баалуу буюмдарынын бири, жана андан жасалган буюмдардын баары эле азыркыга чейин бааланып келет. Махабат, айтсаңыз, сиз өзү азыркы учурда региондордо санарип боюнча эң көп барган айымдардын бирисиз. Ал жактагы айымдардын билимге болгон кызыгуусу, чын эле санариптешүүгө ачыктыгы тууралуу маалымат берсеңиз. Чын эле алар санариптешкиси келеби? Анан алардын жалпы эле билим деңгээли азыркы учурда кандай болуп жатат? Туура айтасыз, бул баягы мындай салыштырмалуу санарип инсан дегенде мындай түшүнүүгү кичине көбөйүп калды десек болот, бирок албетте дагы эле көйгөйлөр бар. Себеби мына ошо сиз айткандай региондорду кыдырып көрүп келдик. Көп учурда эле ошол колубузда кармаган телефондун мүмкүнчүлүктөрүн, ошол санарип мүмкүнчүлүктөрүн көп мындай колдонгонду билбейт экенбиз. Баягы күнүмдүк турмушта эле маалымат алмашуу катары колдонуп эле ошол бизнести жүргүзүүдө, же болбосо өзүнө керектүү маалыматты издөөдө, ошол маалыматты каяктан алышты керек экенин билбей калышат экен. Анан мисалы ошол эле санарип каражаттар деп коебуз. Мисалы үчүн азыр Google формаларды көп колдонуп атабыз. Ошол долбоорлорго мисалы үчүн арыз алууда форма жөнөтүп эле ошол форма менен толтуруп деп атабыз. Көп учурда ошону биле албай, толтура албай көп мындай көйгөйлөр болуп атат. Салыштырмалуу албетте баягы аракет бар. Баягы 2-3 жылга караганда кызыгуу абдан зор десем болот. Изденген айымдар, жаштар аябай көп. Ошол мына акыркы барып келген жүрүштөрдө да көрдүм десем болот. Мындай кызыгуу аябай салыштырмалуу бар да. Анан бул абдан кубандырат. Менимче мындай адамдардын көзү ачылып, мындай кандай айтсам, ошол санарип көндүмдөр алардын дагы мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтерине көздөрү жетип, уже издене башташты да. Бул абдан жакшы. Бирок албетте мындай жасай турган иштер дагы калды да көп. Эми электрондук коммерция жөнүндө сүйлөшсөк. Мисалы үчүн менин апам өзү бардык нерсени токуйт, килем токуйт, оюнчуктарды жасайт колдо. Бирок ошол хоббисин бул бизнес болот деп оюна келбейт да. Апам сыяктуу айылда аябай көп апалар, же келиндер, кыздар көп. Алар үчүн токуу же куроо, бир нерселерди жасоо күндөлүк эле хобби да. Бирок аны бизнеске айлантууну ойлонушпайт. Анан аларга ушундай маалыматтар берилген долбоорлор тууралуу айтсаңыз, мисалы ошол эле үйдө отуруп эле жасаган нерсесин онлайн сатса болорун түшүнүп, же балким ийгиликтүү сатып аткандарды мисал келтирип айтасыз. Абдан сонун баса белгиледиңиз. Бул аябай көйгөй. Себеби мына ушул өзүмдүн аманат долбоорум алкагында деле ошо 19-жылдан бери баягы акырындап кеңейип чоңоюп келатабыз деп атпайсызбы? Ошонун жүрүшүндө деле ошону көпкө байкадым да. Көп айымдар баягы бизде кыргызда эми каныбызда бар да, өнөр жасоо, бир нерсе жасоо, бирок эч качан ошону бир акчага айландырса болот, кошумча каржы булагы кылса болот экен дегенди мындай ишенбейт экенбиз, ойлобойт экенбиз. Айрыкча сиз айткандай баягы айыл жергесинде жашагандар да. Бирок ошол менин долбоорумдун алкагында негизи эле ошол ишкер айым катары ушуну азыр дайыма баса белгилеп, мына мен деле көрсөңүздөр, ушул баягы эле сиздер билген жүндөн жасап эле, анан бирок баягы өзүнүн сиз айткандай электрондук соода тармагынын, тим более дүйнөлүк деңгээлде ар бир кардардын, ар бир мамлекеттин десек болобу, ар бир рыноктун өзүнүн суроо талабы бар да. Ошону дагы изилдеп үйрөнүш керек экен да. Анан ошол изилдеп үйрөнүүдө ошол сиз айтып аткан, биз кеп кылып аткан санарип
социалдык тармактар, мессенджерлер деп коебуз, ошолорду туура пайдалануу керек, мындай туура жерден маалымат алып, анан ушу жанагы эле суроо талаптарды изилдеп, ошого ылайыктуу өндүрүү. Анан долбоорлор алкагында албетте мүмкүнчүлүгүм келген ушундай жөн жай отуруп сүйлөшкөн жерде деле дайыма айтам да, өзүңүз ойлонуңуз, сиздин колуңуздан кандай иш жакшы келет. Анан дайым ойлонуңуз ошол ишти кантип акчага айландырсам болот экен деп. Анан мына ушу долбоордун алкагында дагы өзүмдүн аманат долбоорумда мына кечээ эле ушул социалдык тармактарды колдонуу боюнча колдонуп, ошол өзүңүздүн жасаган өнөрүңүздү кантип элге жайылтып сатуу булагын айландырсаңыз болот деген темада ошо онлайн сабактарды өттүк. Буюрса 2 күндөн дагы пландап жатам. Ошол аял ишкердүүлүгү кантип баягы көп акча каражаты жок эле, инвестиция жок эле, мындай ишкананы курбай эле нөлдөн там жолсо 1000-2000 сом менен жолсо сиз айткандай эле үйдөгү баягы жасап жүргөн түймөсүн, баягы ишмердүүлүгүн пайдаланып бизнеске айландырса болот деген темада дагы кеп кылганы турабыз алдыда буюрса. Анан дагы ойлорум бар. Ошол эле дүйнөлүк деңгээлдеги сатуу точкаларынын өкүлдөрү болбосо дагы ошол Кыргызстан ичиндеги ошол өнөрчүлүк буюмдарын сатып аткан соода точкаларынын өкүлдөрү менен дагы буюрса онлайн түрүндө кезигүү уюштурайын деп пландап жатам. Аларга баягы бир эле мен тараптан айта берсем балким баягы көп ишенбеши мүмкүн да. Ал эми ошо сатып аткан жеринде сатып аткан адамдарды чыкылып алардын оозунан угуп көрсө дагы анан баягы айымдарга, жаштарга мындай дагы мотивация болот го деп ойлойм да. Ошон үчүн буюрса пландар көп. Аларды ишке ашырганга аракет кылабыз. Анан айыл жергесиндеги жаштарга, айымдардын экономикалык жактан иргилетүү боюнча дагы бир тармак бар, бул туризм. Сиз баягы 10 жерге барып 250ден ашык айымдарды, көбүнчө бөлүгү айым жаштар болду. Аларды ушул тармакка окутуп келдиңиздер Санар Мисан долбоорунун алкагында. Анан бул тармактан дагы алардын коркуулары, алардын кандайдыр бир билбеген нерселери, санариптик технологиялардан алысыраак болгон маселелерди көрдүңүздөр деп ойлойм. Бунун жолдору кандай чечилип, анан кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат деп ойлойсуз? Бул да аябай сонун баягы убакытка туура келген окуулар болду да. Чынында эле баягы сиз айткандай 10 жерге барып келдим. Бүт Кыргызстан боюнча ар бир областты камтыдык да. Анан буга чейин чын-чынында мен өзүм деле баягы туризм багытында аралашып, баягы өнөрчүлүк болгон үчүн баягы көргөзмө жарманкалерде аралашып калабыз да кээде ар кандай иш чараларда. Бирок ошо күнгө чейин деле мен деле баягы көп нерсени билбептирмин, ойлоптурмун десем болобу. Анан бул тренингтерди өтүп аткан чакта деле өзүмдө да сонун ойлор пайда болду буюрса. Анан катышуучулар тарабынан дагы билбеген нерселери чынында эле көп экен. Анан ошондой мүмкүнчүлүктөр бар экенин көп билбептирбиз. Ошол эле баягы социалдык тармактарды, мессенджерлерден жөнөкөй беп-бекер колдонула турган сонун каражаттарын колдонгонду билбейт экенбиз. Ошо жер-жеринде ошол мындай элементардуу болгон нерселерди көрүп, ошону аябай көздөрү күйүп, үйрөнүп жасаган аябай кубандырды. Анан андан сырткары ошол жана туризм багытында дагы ошол биз Найзара айымды чакырдык элек, эксперт катары. Ал айым дагы сонун мүмкүнчүлүктөрдү көргөзүп берди. Ошол эле баягы ал тамаша кылып да күлдү. Ошо жөн жаткан нерсени дагы акчага айландырса болот, ошон үчүн ал дагы аябай сонун мисалдарды келтирип, ошол көп учурда эле баягы жабылып турган үйлөрдү кандайдыр бир конок үйүнө айландырып ошол туризм багытында бизнес кылса болот, же болбосо бир өзгөчө жерди бир брендке айландырып ошону дагы туризм бир точкасы кылып, ошол жака туристтерди тартып кошумча каржы тапса болот деп мындай көп мисалдардын негизинде өзүнүн жеке турмушунда, жеке практикасында мисалдардын негизинде да сонун мүмкүнчүлүктөрдү көргөзүп берди. Ошол жана катышуучулардын көбү мындай аябай мотивация алып, эмки келгенге, эмки сезонго мынакей буюрса конок үйүн ачабыз, же болбосо мындай коноктор келе турган точканы ачабыз деген аябай көп ойлор болду. Даже ушу тренингтер бүткөндөн кийин дагы мага байланышка деле чыгып атышат. Мына мен үйүмдү даярдап баштадым. Ошону баягы Booking.com'го мисалы үчүн, же болбосо Airbnb'ге регистрация кылганга жардам берип коюңуздар деп кайрылгандагы
учурлар болуп атат. Бул абдан мындай дагы бир аларга мүмкүнчүлүк бар экенин көргөзүүгө да сонун окуулар болду да. Махабат, сиздер She Starts айымдар арасындагы ишкерликти өнүктүрүү фондунун алкагында айымдан сатып ал деген атайын баракчаңыздар бар. Ал жакта айымдардын колунан жасалган продукцияларды сатууга, аларды популярдуулукка жетелөөгө жардам берип жүрөсүздөр. Балким бизди угуп жаткан угармандар, балким алардын даяр продукциялары болсо, ушундай бир саткысы келген болсо, сиздер менен кантип байланышып, ошол айымдан сатып ал долбооруна катышса болот? Бул долбоорубуз дагы ошол 2 жыл болду. Ошол долбоордун алкагында ошо сайт түзгөнбүз. Ошо айымдан сатып ал же болсо buyfromwomen.com деп түзгөнбүз. Бул сайтта бүгүнкү күндө 300дөн ашык айым жөнүндө маалымат, алардын товарлары жөнүндө, кызматы жөнүндө маалымат салынган 3 тилде: англисче, орусча, кыргызча. Негизги максатыбыз ошол Кыргызстанда биздин өзгөчөлүгү, бул платформанын өзгөчөлүгү да ошол болгон. Кыргызстан боюнча баягы мисалы үчүн айыл чарба продукциясы боюнча балким өзүнчө жеке ошол гана чөйрөгө тийиштүү продукциялар боюнча же болбосо мындай бөлүк специфический болгон платформалар бар да. Ал эми бул Buy from Women болсо ар тараптуу өнөрчүлөр гана эмес, ар тараптуу багытта иш кылган ишкер айымдарды камтыган жеке бир платформа. Сырттан келген адамдар дагы ушул сайтка кирип эле ар түрлүү категорияга бөлүнүп салынган. Ошо кайсы чөйрөдөн болсо дагы издеп таап маалымат алып алса болот да. Анан албетте максатыбыз ошол ишкерлердин мүмкүнчүлүктөрүн, экономикалык каржы булагын кеңейтүү болчу. Анан ал боюнча ошол биздин She Starts деп коебуз, социалдык тармактарда баракчаларыбыз бар. Ал жакка жазылып, катталып, ошол эле Instagram, Facebook'та, YouTube'да каналыбыз бар. Ал жакта да сонун кыргызча жазылган сабактар дагы бар десем болобу. Ошол көндүмдөрдү кеңейтүү, экономикалык каржы булагын көбөйтүү деген сыяктуу, бизнес, вообще бизнес деген эмне деген жөнүндө сабактар бар. Сонун ошол баракчаларыбызга катталып алса эле ал жакта баягы бизге байланышка чыкса болот да. Мен сунушум ошол, ишкер айымдар. Мен өзүм жеке аманат долбоорум боюнча да ошо социалдык баракчаларым бар. Ошолорго катталып, Махабат жаке эми азыр бүгүнкү күндө санариптин мүмкүнчүлүктөрү сонун да. Google'га эле жаза калсаңыз ар бир нерсе боюнча маалыматты тез алса болот. Ошон үчүн баардык эле ишкерлер, ишкер боло турган айымдарга баарына ошол кеңешим изденүүдөн кайтпагыла да. Эң негизгиси эле ошо изденүү болсо эле издеген адам табат да. Чоң рахмат Кыргызстанда ошол кыз келиндерди колдоп, алардын өзгөчө санариптешүүсүнө кошкон салымыңыз үчүн, биздин эфирге келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биз подкастыбызды жыйынтыктайлы анда. Ооба. Бүгүн биздин коногубуз Махабат жеке болду. Санарип айым, санарип ишкер жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча эксперт, окутуучу. Берүүнү кесиптешим Сапаргүл Абдинабиева жана мен Ажыбек Нурланов алып бардым. Саламатта калыңыздар.